Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Урматтуу батир издөөчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу Калинин көчөсүндөгү жаңы курулган мына ушул көп кабаттуу үйдүн 6-кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү батир көрсөтөбүз. Күн тийген тарабындагы мына ушул блоктун 6-кабатында жайгашыптыр. Golden House курулуш компаниясы тарабынан Ош шаарынын так ортосу, тагыраагы Калинин көчөсүнө курулган. Дарегин сиздер жакшы түшүнүп билип алдыңыздар деп ойлоймун. Мына түз эле барганда Сулайман Тоо мечити бар. Андан бери келесиздер туугандар, Калинин көчөсүнүн бул башы Наукатский менен тагыраагы Мамыров көчөсү менен кесилишет. Ошол кесилиш 3 көчөдөн бери 150 метр жүрсөңүздөр эле мына оң тарапта көчөнүн күнчыгыш жагында көп кабаттуу үй, көп блоктуу үй. Бул үйдүн короосуна кааласаңыздар бул жагынан кирсеңиздер болот, кааласаңыздар нар жагынан кирсеңиздер болот. Биринчи кабаттары бүт коммерциялык бизнес имараттар туугандар. Азыр кирип көрсөтөлү. 6-кабатта буюрса батир сиздердики болот иншаллах. Биз үйдүн короосуна кирип келип калдык. Алдында болсо көрүп турасыздар, балдар ойноочу аянтчасы, машыгуу аянтчасы, анан бул жерде болсо ошо атайын навес куруп коюптур жашоочулар үчүн. Биз айткан А блоктун биринчи подъезди, ушул подъезден кирип эле 6-кабатка көтөрүлүп чыга беребиз. 6-кабатка чыктык. Подъездде 2 лифт бар экен. 2 лифттен катар орнотуптур, иштетип текшериптир. Бирок жашоочуларга азырынча иштетип бере элек экен, бирок коюлуптур туугандар. Тепкич менен көтөрүлүп чыгып эле 6-кабаттан сол тарапка бурулабыз. Төргө чейин барабыз. Төрдө сатыла турган батирдин эшиги ачылып турат. Подъездин ремонттору мына 1-2 слой шпатлевканы тартып, шкурка кылып, анан полуна кафел басыптыр. Бул жагы пожарный щиттерин дагы, кошумча коммуникация щиттерин дагы бүт баарын жасап коюптур. Лифттен чыгып бери келгенде нар жакта 3 батир, 4-үнчү батир. Бул жакта болсо дагы 3 батир бар экен. Бир подъездде, бир кабатта 7 батир бар экен. Бул болсо мына негизги бурон эшиги. 2 жеринен ачылып жабылат экен. Эшикти ачып кирели дагы сатыла турган батирди бир катар көрсөтүп чыгалы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 2 бөлмөлүү батирге кирип келдик. Жалпы аянты 64 чарчы метр, жаңы ремонт болгон, жашаганга дап-даяр болгон батир туугандар. Кирип келгенде эле бул жер бут чечме. Оң жакка атайын шкаф, эмерек коюлат. Кийимдерди илгенге, бут кийимдерди жайгаштырганга ушул жерге эмерек коюп койгон жакшы. Калганы бул жагы коридор. Дорожка салып коесуздар. Дубалы бардык бөлмөлөрдүкү окшош, бирдей түстө экен. Биринчи обой жабыштырылып, анан краска берилиптир. Эшиктер дагы бардык бөлмөлөрдүкү окшош, ак түстөгү заманбап жаңы российский эшиктердер экен. Оң жактан биринчи эшиктен баштай берели. Бул эшикти ачып киргенде көрүп турасыздар, бул ажатканасы, унитаз коюлган, бул жакка кол жууганга раковина коюлган. Дубалдын жарымына чейин кафел болгон, үстү жагы обой, вытяжкасы дагы коюлган. Эми кийинки эшиктен кирели, түз кире турган болсок, бул ашканасы, ашкана зонасы, рабочий зонасы төрдө. Көрүп турасыздар, эмеректин орду белгиленген, газ киргизилген, счётчиктери дагы коюлган. Бул жакта канализация, таза суу трубалары дагы монтаж болгон, электр точкаларын дагы коюп койгон. Кыскасы, наркы бурчтан ушул жакка чейин, кааласаңыздар бул бурчка чейин кухнянын эмерегин коюп коесуздар. Бул жакта тамак иче турган жайы болот. Төрдө болсо кухнянын терезеси бар, үйдүн короосу жак ушул терезеден көрүнүп турат. Астында отопление радиатору менен. Дубалы обой краскаланган, потологу дагы тегиз жасалган, жарыктары коюлган. Полуна болсо ачык түстөгү ламинат төшөлгөн. Эми жашоо бөлмөлөрүн көрсөтөлү. 2 бөлмөлүү батирдин 2 чоң бөлмөсү бул жакта жайгашкан. 1,5 канаттуу ушул эшиктен киргенде бул жакта зал, мейманканасы. Кенен чоң бөлмөсү. Мунун туурасы 3,5 метр, узундугу 7 метр чыгып калат туугандар. Бул бөлмөнүн дагы дубалы обой, анан краскаланган. Ошо ачык түстө, азыркы мода болуп аткан түс. Бул жагына рамка жасалган, ТВ зонасы, полуна болсо ламинат төшөлгөн, плинтустары коюлган, потологу болсо гипсокартон менен жасалган, ортосу натяжной экен, анан чоң люстра, чекелерине софиттери коюлган. Бул бөлмөдө дагы ортосунан бир ачма терезеси бар. Терезеси дагы, дарчасы дагы подоконник, пластик, көрүп турасыздар подоконниги.
Мында болсо астында отопление радиаторы дагы көп кабыргалуу коюлган. Кыскасы бул бөлмө зал, мейманкана, конок бөлмөсү, чоң бөлмө, жашоо бөлмөсү деп койсок болот. Бул жакта болсо спальня жайгашкан, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мунун туурасы 3 метр, узундугу 5 метр, 15 чарчы метр чыгат. Бул бөлмөнүн дагы түсү башка бөлмөлөрдүкүндөй эле. Ремонту дагы ошондой эле. Люстра илинген, полуна ламинат төшөлгөн. Мында дагы бир чоң терезеси бар. Астында отопление радиатору менен терезени ачканда эле мына Golden House курулуш компаниясы курган көп блоктуу үйдүн короосу көрүнүп турат. Бул жагы уже жасалган, жашоочуларга шарт түзүлгөн. Азыр бул турак жай комплексинде батарея ээлери уже 50% көчүп кирип жашап атыптыр. Бул жакта болсо дагы ошондой эле блоктор курулган. Тетиги крандар иштеп жаткан жерде ушундай эле балдар ойноочу аянтчасы, спорт площадкалары болот экен, жашоочулар үчүн шарт түзүлөт экен. Көрүп алдыңыздар, эми биз санузелин көрсөтөлү. Бул жакта болсо ваннасы жайгашкан, ваннасы өзүнчө, ажатканасы өзүнчө. Бул бөлмөнүн болсо полу, дуалы бүт кафел болгон. Төрүнө оң жака болсо вытяжка коюлган, аристон коюлган, смеситель, анан ваннасы коюлган. Бул жакта болсо раковина коюлган, үстүнө бир жакшы күзгү орнотуп койсоңуздар эле болду. Бул бөлмө жашаганга, иштеткенге дап даяр. 64 чарчы метр чыгат. Баасы $60.000 кеми бар. Сүйлөшүп келишсе болот. Эртерээк аракет кылыңыздар. Буюрса жакшы батыр экен. Планировкасы дагы жакшы экен. Кухнясынын ичи дагы, залынын аянты дагы, спальня бөлмөсүнүн аянты дагы жакшы экен. Коридору дагы кенен. Бир үй бүлөңүз менен кенен ушул батирде жашасаңыздар болот. Эми локациясы өтө сонун жерде, анткени Калинин көчөсү менен Наукатскийдин кесилиши. Бул жагы мына площадь мэрия тарапка жакын. Анан жакын жерлерде мектептер бар, маршруттук каттамдар каттайт. Жакын жерлерде ушу мечиттер бар. Анан бүт устаканалар, маркеттер, аптека, ушул сыяктуу соода сатык күркөлөрү дагы жакын. Анда мен жыйынтыктайм. Эгер батир сиздерге кызык болсо, жаккан болсо, экранда ээсинин номуру жазылып турат. Ошол номурларга тез арада чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Баасы $60.000 кеми бар. Сүйлөшүңүздөр, эртерээк аракет кылыңыздар. Ассаламу алейкум.